кичине сүттөр азайып. Бүбүкимия Маражапова Баткен районунун Рават айылынын жашоочусу. Соодагерлик кылып, үй бүлөлүк кирешесин толуктап келген. Бирок учурдагы кырдаалга байланыштуу үй оокаты менен алек болууда. Кышка камданып, багында өскөн мөмө жемиштин бир канча түрүнөн кыям, шербет жабууга жетишкен. Айтымында таң сүргөндөн күн батканга дейри айылда жумуш бүтпөйт. Мээнеттин акыбети таттуу дейт каарманыбыз. Биз ушинтип кечке ушул тирлик менен алектенип, уйларыбызды саап, сүт кылып, анан айран кылып күүгө пышып, кадимки ата-бабаларыбыздын күүсү бар. Ошого пышабыз. Анын майларын ушинтип сызгырып дагы алабыз, ушинтип карынга алабыз, туздап. Кыштын камын ушинтип жазда көрөбүз өзүбүз. Картошка эгебиз, алмаларыбыз пышат. Аларды сатабыз, жейбиз, ушинтип өзүбүздүн тилибизди көрүп, катыбызды өзүбүз кылып жүрөбүз. Маражаповдордун үй бүлөсү мал чарбасы менен да алектенет. Каарманыбыз күнүнө 4 уйдан 15 литрге чейин сүт алат. Сүттөн эзелден калган эзме курутун, каймак, май жасайт. Жакындарынын айтымында Бүбүкимия Маражапова тыным билбеген эмгекчил жан. Негизинен энем бул абдан эмгекчил, абдан иштерман адам. Энемден мен көптөгөн жакшы сапаттарын ала алдым. Энем өзү соода саттык менен алектенгендиктен азыркы учурда карантин болгонуна байланыштуу үйдө эс алууда. Ошо эс алуу убагында да жөнөлтүрбөй бизге каралашып, негизи мага каралашып, үй шартында үйгө мага жардам берет. Ушинтип компотторду кылдык, 100 литрден ашык кылдым компотторду. Коомчулукту кооптондурган илдетти көрүп турмуштун айынан көп деле ойлобойбуз дейт каарманыбыз. Ошентсе да санитардык талаптарга баш ийип, үйдөн чыкпай, өздүк гигиенаны так сактап жатышканын айтат. Биз эми пандемияга каршы айылда экенбиз дагы башында карантин болгондо аябай ойлонгонбуз. Кандай болуп калат эми деп аябай баардыгыбыз үйдөн чыкпай отурганбыз карантин болгондо. Кийин карантин ачылды, мына эми азыр абал оор дейт, бирок биздин айылда жеңил. Кудайга шүгүр, биз анан тышпыз, аны ойлобойбуз дагы. Бүбүкимия Маражапова үй бүлөдө мээримдүү эне, сүйүктүү жар. Өмүрлүк жолдошу Курманбек Маражапов менен биргеликте бир кыз 3 уулду татыктуу тарбиялап, уядан учурган. Бүгүнкү күндө небере көтөп, тайэне, чоң эне доорун сүрүп турган кербезе. Назгүл Абдрахманова, Эрнест Азамат уулу, Алтын бешик жаңылыктары.